Жапаровдун Ошо булуна болгон жумуш сапары Ошнога жолундагы полимерден жасалган ушул суу жана канализация түтүктөрүн чыгаруучу заводдун ишмердиги менен таанышуудан башталды. Бул завод 2014 жылдан бери ийгиликтүү иш алып барууда. 10 миллион ақш долларынан курулган заводдо бүгүнкү күндө 150 адам жумуш менен камсыз болгон. Ишкананын жылдык өндүрүштүк кубаттуулугу 15 000 тоннага чейинки продукцияны түзөт. Анда суу түтүктөрү жана канализация системалары үчүн продукциянын кеңири ассортиментин чыгарууга мүмкүндүк берген заманбап технологиялык жабдуулар орнотулган. Өлкө башчысына ишкана ээси ички рынокко кеңири чыгууда көйгөйлөр болуп жатканын да айтты. Бул заводдо бир жылда 900 миллион сомдон ашык суммага продукция өндүрүлүп сатылган экен. Президент атамекендик өнөр жайды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, мындан ары да өндүрүштүк долбоорлор мамлекеттин колдоосунда болоорун айтты. Эл Туасы заводунан чыгарылган атайын ушундай суу түтүктөр бул атамекендик ири долбоорлорго, ичүүчү таза суу менен камсыз кылуучу долбоорлорго жумшалат экен. Ошондой эле айыл өкмөт мэриялар ишке ашырып жаткан ушул таза сууга тийиштүү мекемелер дал ушул заводдун продукциясы менен камсыз болушат. Президент Садыр Жапаровдун артыкчылыктуу багыттарынын бири бул атамекендик өндүрүштү колдоо болуп эсептелет. Маселен, бул заводдагы иштеп турган мамлекеттин казынасына чоң пайда. Өткөн жылы эле бул завод мамлекеттик казынага 100 миллион сомдон ашык салык төккөн. Айда байке. Туралдуу күчтөрдүн баш колбасчысы президент өзгөчө министрлик Ордолу Ошту аралап өткөн ак буура бул күндөрү ажайып көркүнө чыга баштаптыр. Мэр Жанар Акаев президент келген диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен, эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий укол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга 22 000 доллар сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып туруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Конокторго дайра жээгиндеги аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып берүүгө шашты. Ылдыйдан баш өйдө карап тазаладык. МЧС менен бирге. Ошол жерден укмуш көрүнөт бирок. Бул наностун издери көрдүңүзбү? Ошо деңгээлге жетип калганда ташты буягына чыгып калган. Ооба. Мына бул эки жагында да бар. Президент Садыр Жапаров азыр Ак буура дарыясынан таштандан тазалоо жана иликке келтирүү иштери менен таанышып жатат. Эске салсак, бул Ак буура дарыясы атайын 4 бөлүккө бөлүнүп тазаланган болчу. Элестетиңиз, бул дарыядан 323 000 тонна сел жана таштанды калдыктары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары менен тазаланып чыгарылды. Эми карасаңыздар, мынакей эң сонун көрккө бөлөнүп, Оштун көркүнө чыккан бир дарыяга айланып калганын көрүп турабыз.
Ош шаары билим берүү тармагында 40 жылдык көйгөйдү чечүү жолунда. Мына ушундай 10 мектептин курулушу бүгүн башталып отурат. Бул мектептердин курулушу президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен жүргүзүлүүдө. Заманбап мектептердин курулушу Оштогу мектеп окуу тартыштыгынын бир 20-25% азайтууга жардам берет. Учурда Агартуу министрлиги мугалимдердин жетишсиздигин азайтуу максатында жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн түздөн-түз мектептерге бөлүштүрүүнү колго алды. 2025-жылы 1000ден ашуун бүтүрүүчү бөлүштүрүү тартиби боюнча мектептерде иштеп башташты. Мындан сырткары эл аралык практикага ылайык жогорку окуу жайлардагы жогорку курстун студенттерине, акыркы курстун студенттерине бир эле учурда мектептерде иштөөгө мүмкүнчүлүк берилүүдө. Наристе мектепке чейинки даярдоо программасы аркылуу 3000ге жакын педагог квалификациясын жогорулатып, башталгыч класстарга которулду. Бул дагы негизги жүктү азайтууга жана кадрдык абалды жакшыртууга көмөк болууда. Мамлекеттик колдоо чараларынын алкагында мугалимдер үчүн кошумча стимулдар караштырылып жатат. Чейин Ош шаарында 70 мектеп болсо, анын сыйымдуулугу 46 миң гана окуучуга ылайыкташкан. Эми болсо бул жаңы мектептердин курулушу сапаттуу билим алууга мүмкүнчүлүк жасайт. Иш-чара соңунда өлкө башчы шаар тургундары жана мугалимдер менен жогорулаган маяналары тууралуу пикир алышты. 34 миң жетчү эле жетчүмүз беле. Турмушка, бала чакага, үй-жайга жетчүмүз беле. Эми азыр жетеби 68 миң. Качты 70 миң алат экенсиз. Жетеби? Жетет. Жетсе болду. Ушундай жакшы шарттар менен иштесек. Эмне үчүн ушундай кылып атасыңар деп өкмөттү чакырып мындай суроо берчилик да. Азыр өзү чечишибиз керек. Ош шаарында чукул арада чечүү маселе арбын. Буга чейин аткаруу бийлигине анча-мынча сын айтып келген Жанар мырза бүгүн өзү аткаруу кызматында. Ал мындай көйгөйлөрдү кандайча жайгарат болду экен. Сиз буга чейин бир нече жолу жогорку кеңештин депутаты болдуңуз, анан трибунада мисалы аткаруу бийлиги жөнүндө көп элдин талабы деп анча-мынча сын пикирди айтып келгенсиз. Эми ушул деп элдин өкүлү болуп жүрүп кайра аткаруу бийлигине келгендеги айырмачылык кандай экен? Мындай ага мындай жоопкерчилик көрүп болсо керек. Айырмачылык өтө чоң. Чынын айтканда жоопкерчилик абдан чоң. Шаардын тургундары мына расмий 500 миң адамдын тагдыры турат, шаар турат. Керек болсо мындай жамгыр 2 күн катар жаап койсо, суу эмне болот экен деп мындай эметип баштайсың да, переживать этип баштайсың. А мурда мисалы ошол эле жана азыр келип атпайбы, жана базардагылар бизди көчүрүп, туура эмес көчүрдүңөр, соода болбой атат дейт, башка болот. Парламентте эмне үчүн ушундай кылып атасыңар деп өкмөттү чакырып мындай суроо берчилик да. Азыр өзү чечишибиз керек. Күндүн кульминациясы президент Садыр Жапаров бир нече иш-чаралардан кийин Ош шаарынын эли менен маңдай тескей отуруп баарлашты. Алардын көйгөйү менен сунуштарын бирден угуп, айрым маселелердин чечилишине жеринен тапшырма берди. Неге кире албай турдуңуз? Киргизбей аттыбыз эмне? Жазылбай калган экенбиз. Жазуу менен киргизип атасыңарбы? Барбы дагы сыртта турган кире албай? Эми билбейм. Сыртта тургандар барбы дагы кире албай? Же жок? Кудайдан болуп чакырып калышты, кирип калдым. Так, охрана деги ким? Сыргак. Яраслан Сыргак. Кире албай турабыз дегендердин бардыгын текшерип, металлист кемеңер менен киргизгиле могут. Артында тегерегинде тура берсин батышынча. Бир эле көйгөй менен келдим. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Токтосунова Замира Эсеновна. Мына Ош шаарына тез жардам борборунда иштейм. Ушу биздин зданиябыз 1932 жылы курулганда, өтө эскилиги жетип, азыр мындай шартыбыз жакшы эмес да, демеген иштегенгечи. Ошого сизди ошол зданиябызды жаңы заманбап неме куруп беришиңизди сураналы тилек да. Ушул өзүмдүн эле спонсордук фондуман, демөөрчүлүк фондуман эле курдуруп берейинчи. Бюджетте каралган жок.
Рахмат, Сәкен Досович, чоң рахмат. Азамат жазып қой, эмеден бұлардан хат алып тұрып, маған алып келесің, мен қол қойып берейін, анан сен құрасың кім? Министр строительства. Сметасын шығарып, өкөң бірігіп тұрып, сметасын шығарғылайым, көп телемескенде 150 квадрат метр тұрбай, азыр заманбап талапқа лайық қылып бір где-то бір 250-300 квадрат метр қылып бергілі, отырған жерлерін. Анан гараж тияқ бияғының барын сметасын алып келесіңдер. Түшүндүңөр, Шаар тургундары негизинен жер тилкелерине болгон уктарга, ошондой эле шаарды көрктөндүрүү иштеринин алкагында турак үйлөрдү бузууга байланышкан жагдайлар боюнча маселе көтөрүштү. Андан сырткары муниципалдык органдардын аракеттерине укуктук баа берүүнү, кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуулугун камсыз кылууну жана компенсация төлөө маселелерин кароону өтүнүштү. Токторбаев Жеңиш Шермаматович деген крупный строительный магнат, олигарх, Жогорку кеңештин депутаты болуп туруп келип, Ош шаарына келип, мыйзамдарды бузуп, тебелеп тетсеп, адамдардын укуктары эч нерсе калбады, чекеден бузуп, чачып кетти. Ал киши Ош шаарында мамлекеттин ичиндеги мамлекет түзүп, бүтүндөй мамлекеттик бийликти деморализация кылып, биздин кат, арыз, муңдар каралбай, эми кыймылдай баштады. Сиз Жогорку кеңеште сүйлөгөндөн кийин биздин арыз муңдар эми кыймылдай баштады. Мен айтайын дегеним ушул окуя, ушул иштер укуктук баа берилип, сотко жетип, аягына чыгыш керек. Так, Жеңиш Токторбаев боюнча да биз ал кишиге ишенип алып келип койдук мэрияга. Башында абдан жакшы иштеп атты. Мына сиздер окшоп эле мен деле ишенип, ой молодец, мыйзамсыз курулуштарды бузуп атыпсың. Каналдын жээгине үстүнө үй салып алгандардыкын бузуп атыпсың деп көрдүңөр да, үстүнө үй салып алгандар. Мисалы суучулдар барып туруп, ошо регулировка кылып сууну кылайын десе, бирөөнүн эшигин такылдатып барып, уруксат берет, сууну эметип алайын дейт экен да. Анан ошондой кылып, анан мал сарай кармаган малдарды куруп алган, бул эми туура эмес. Бул жагынан эми анын эмгеги деле бар эми. Аша чаап кеткен жактары дагы болуптур. Мына мен ушу акыркы бир айда мына Жанар мырзаны кабыл алып атам 2-3 жолу. Бияка жиберип мына министрди, курулуш министрин, жол, МЧС министрлерин жиберип, анан отчет алганда, отура берле. Отчет алгандан кийин анан мен дагы көрдүм да, чындап эле аша чаап кеткен жерлери дагы болгон экен. Эми баякы сносту кылып салып туруп, анан аны биринчи снос кылбай туруп, алар менен келишиш керек эле. Тил табышыш керек эле, бая баасын келишип туруп, анан чыга берип туруп, анан кийин снос кылыш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин мына Жанар мырза айтып атат, 70 канча киши, 700 канча кишинин үйү бериле экен деп. Анын бардыгын биз азыр ордуна, калыбына келтиребиз. Президент Садыр Жапаровдон Ош шаарынын эли менен жолугушуусунда дээрлик жүздөгөн суроолорго жооп берилди. Ошондой эле жеринен министрликтерге тапшырмалар да берилди. Бул жолугушуу дээрлик 3 саатка жакын убакытка созулду. Азыр болсо, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, жарандар тиешелүү министрликтерге өздөрүнүн калган суроолорун, чечилбей алган маселелерин азыр жеринен кат жүзүндө, сөз жүзүндө айтып берип жатышат. Тиешелүү министрликтин өкүлдөрү болсо жеринен мынакей өздөрү көргөндөй тапшырмаларды жазып алышууда. Буга чейин көп каттар менен кайрылып жүргөнбүз. Президенттин аппаратына дагы, жана курултайдагы депутаттарыбызга да кайрылып жүргөнбүз. Бир да кат жеткен эмес го. Мен ошондуктан ушул жерге келип айтып, өз кулагы менен, өзү менен жооп берип атканы бизге ошонусу жак. Бүгүнкү жыйын өтө буш өрөөндө өттү. Президентибизге рахмат, чоң рахмат. Президент биринчи келгендер айткан, мен карапайым элге жөнөнөм деп. Биз карапайым эл президентке жөнөнөбүз. Президентти биз эки суроо эмес, өмүр бою президент кылганга каалайбыз. Карапайым элчи. Президентке ден соолук, узун өмүр, өтө жакшы уровень өттү. 200 президент жакшы өттү. Элдин бардык суроолоруна жооп берди. Биздин азыркы коом, кыргыз коому ушундай ачык, айкын, адилеттүү ушундай чечимдерге барып, эл менен бир эле президент эмес, премьер-министр, башка жетекчилер иштесек эле алдыга жылы беребиз. И проблемалар да чечиле берет, шаар да өнүгө берет, мамлекет да өнүгө берет. Эми шаар тургундарынын бир эле өтүнүчү бар, жетекчилер иш көргөзөм деп карапайым элге зыян келтирип койбосо дешет. Келгенде Ошто бир аз аралап бастык, анан жарандар
Эми бул мэр келсе дагы жанагындай жалпак тил менен айтканда урду сокту иш кылбаса экен деп мындай бир сестенип калышкандай да. Эми алдыдагы бир долбоор баштайсыздарбы, жол ачасыздарбы, мындай эл азыркы жанагы президентке бизге компенсация бергиле, мыйзамсыз нерселер болуп кетип атат деген тариздеги нерселер болуп кетпейби? Президент бизге конкреттүү талапты тапшырманы койду. Эл менен диалог кылгыла, сүйлөшкүлө, элди кагып силкип, чүнчүтүп, анан кийин үйлөрүн бузабыз дегенди мындай токтоткула. Биздин жарандар жакшынакай диалог аркылуу, эгерде ошол үй бузулуш керек болсо, ошол жерден жол өтөт. Же болбосо бул жерге мектеп курулат, үйүңүздү бузууга туура келет. Бирок биз сизге бул жерден мондай үй беребиз же жер беребиз деп сүйлөшүү жолу менен гана чечесиңер. Жарандарды жанагындай сиз айткандай урду сокту менен маселе чечпей керек деген конкреттүү талап койду.